İlgeri bir örüğündün arkası yerlerinde sandık, kökör, tutkuç, kumgan, jargılçak, kurjun, ayakkap öz-özünçө жашап турушкан экен. Алардын ынтымагы жок болуп, өздөрүнүн гана ишин, жашоосун ойлонуп, бири-бирине жардам беришпейт. Муну көргөн акылман эне баарын бириктирип, ынтымакка келтирмек болот да, аларды кеңешке чакырып, оюн айтат. Немесе балдары, ошентип ынтымакта болгула. Илгерки бабаларыбыз айткан, ыры салты ынтымак деген, ынтымакта болгула балдарын. Илгерки жаргылчакты буудайдан ун тартышка, буудайды тартып ун тартышкан. Андан кийинкиси кумганды коноктор келгенде, алыстан келген конокторго келгенде колдоруна суу коюшкан. Андан кийинкиси куржунду болсо илгерки ата бабалардан алган куржун дегенди эки жака конокко барганда, айылдарга барганда, кыздарын бергенде ошо куржундарга буюмдарды салып колдонушкан. Андан кийинкиси аякап. Аякапты болсо ошо көз үйдүн кире бериш жеринде өзүнчө жыгачтан жасалган неме болчу эле. Ошо жыгачтан жасалган немеге коюп, жыгачтан жасалган буюмдарды, кашыктарды, чөмүчтөрдү ошого салып колдонушкан, чаң болбосун деп. Көкөрүбүз болсо, көкөрдү ошо коноктор келгенде көкөргө кымыз коюшуп коноктолушкан.